Наш конкурс проводится ежегодно. Биздин конкурс жыл сайын өткөрүлөт. Быйыл 9-нчы ирет өткөрүлүп жаткан учуру. Жылдан жылга катышууну каалагандардын саны өсүүдө десем жаңылышпайм. Бул конкурска 2 багыттагы дизайнерлер катыша алышат. Профессионал жана жаш дизайнерлер. Алар 4 номинация боюнча сынактан өтүшүп, калыстар тобу татыктуусун тандап чыгат. Мегаполис — это промышленные коллекции. Жаз айынын 3-күнүндө Борбор калаабызда Fashion Industry 2018 аталышындагы конкурс болуп өттү. Аты айтып тургандай эле, конкурста Кыргызстандагы жаш дизайнерлер 4 номинация боюнча ат салышып, жалпысынан 58 дизайнер катышкан. Бул конкурска 2 айдан бери даярданып жүргөн кезибиз. Биздин эң башкы максатыбыз бул артта калып келе жаткан илгерки ата бабаларыбыздын калган өнөрүн көрсөтүү болуп саналат. Жалаң гана кол өнөрчүлүк менен Тигилген кийимдер. Биз толкунданып жатабыз, анткени буга 2 айдан бери даярданып келгенбиз, жыйынтыгы жакшы болот деп күтүп жаткан убагыбыз. Жок, биз бүткөнүбүз 2 жыл болду. Гүлмира Ахматова өнөрканасында дизайнер болуп иштейбиз. Сынактын жүрүшү уюштуруучулардын сөзү менен башталып, калыстар тобу менен таанышып алган соң Кыргыздын нукура этно модасы менен уланды. Эске сала кетсек, жеңүүчү деп табылган этно мода стили сентябрь айында өтүүчү дүйнөлүк 3-чү көчмөндөр оюндарында көргөзмөгө катышууга жолдомо алат. Ирет өтүп жаткан бул конкурстун быйылкы жеңүүчүлөрү деп Залкар Акималы уулу жана Сайкал Акимова табылып, эл аралык деңгээлдеги экзерсис конкурсуна катышуу жолдомосуна ээ болушту. Өлкөбүздө жеңил өнөр жай өнүккөндүктөн мындай конкурстарды өткөрүп туруу керектигин калыстар тобунун мүчөсү белгилүү дизайнер Жумагүл Сариева да өз сөзүндө белгиледи. Бул жаш дизайнерлерге өздөрүн көргөзүү үчүн аябай жакшы конкурс, анткени тигүүчүлүк тармак абдан өнүккөн бизде. Ошондой эле дизайнерлерибиз да күчтүү десек жаңылышпайбыз. Себеби көп жылдан бери бул конкурска калыстык кылып дизайнерлердин иштерин көрүп келебиз. Ошондуктан алардын дагы да көтөрүлүшүнө салым болот. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Алтынбек Куанчбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.